Da'vat din жеткирүү 68. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rivayat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullah bin Ravahani bir jemaat menен жөнөттү. Аптанын жумасы эле. Анын шериктери эртең менен жолго чыгып кетишти. Ал болсо Rasululloh sallallohu alayhi vasallam менен бирге жума намазын окуп, андан соң аларга жетип алам деп калып калган болчу. Жума намаздан кийин Rasululloh sallallohu alayhi vasallam аны көрүп калып, "Эмне себептен шериктериң менен бирге эрте менен чыгып кетпедиң?" деди. Ал: "Жума намазын сиз менен чогуу окуп алып, анан шериктериме кууп жетип алам" деди. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Жердеги болгон нерсенин баарын сарптасаң да, эртең менен кеткендердин сообун эми ала албайсың." Ibn Abbas radiyallahu anhuma rivayat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullah bin Ravahani bir jemaat менен жөнөттү. Аптанын жумасы эле. Анын шериктери эртең менен жолго чыгып кетишти. Ал болсо Rasululloh sallallohu alayhi vasallam менен бирге жума намазын окуп, андан соң аларга жетип алам деп калып калган болчу. Жума намаздан кийин Rasululloh sallallohu alayhi vasallam аны көрүп калып, "Эмне себептен шериктериң менен бирге эрте менен чыгып кетпедиң?" деди. Ал: "Жума намазын сиз менен чогуу окуп алып, анан шериктериме кууп жетип алам" деди. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Жердеги болгон нерсенин баарын сарптасаң да, эртең менен кеткендердин сообун эми ала албайсың." Tirmizi